Салам, Макс. Не кылып атасың? Китеп окуп атасыңбы? Эмне жөнүндө китеп? Макс, билесиңби, миф деген эмне? Миф бул ойдон чыгарылган нерсе. Чынында минотаврлар менен чаккан Зевс болгон эмес да? Ооба, китепте ошондой деп жазылган. Бирок биз китепте жазылгандын баарына ишене бербешибиз керек да. Макс, сынчыл ой жүгүртүү керек. Ооба, Макс, сынчыл ой жүгүртүү. Сынчыл демек бардык нерсени текшерип кабыл алуу. Бардыгы таптакыр андай эмес. Мунун баары эми физикада. Бул атмосферадагы электрдик учкундуу разряд. Чагылганда асманда Зевс жаркылдатып жаткан жок. Макс, кел сынчыл ой жүгүрткөнгө үйрөнөбүз. Мына кара, сынчыл ой жүгүрткөнгө үйрөнүү үчүн бир эле идеяны ойду ар тарабынан карап көрүү керек. Булуттун үстүндө эч ким туруп алып чагылган чүрбөөрүн окумуштуулар эч эле далилдеп коюшкан. Кара булуттар буудан жана музчалардан турат. Жерден көтөрүлгөн аба агымдары асмандан буу менен аралашат. Ошондуктан бөлүкчөлөр бири-бири менен кагылышып, кыймылга келишет. Электрлешүү процесси мына ушундайча жүрөт да, булуттун үстүндө оң заряд пайда болот. Ал эми астында терс заряд. Эгер булуттун чаккан көлөмүндө 1 метрге 1.000.000 вольт туура келген чыңалуу жаралса, электрдик заряд пайда болот. Жылуулук бөлүп чыгаруу менен коштолгон жаркыроо чагылган деп аталат. Эми болсо өзүңөр чечкиле. Кайсы теория туура? Макс, а сен кандай деп ойлойсуң? Кайсы теорияга көбүрөөк ишенесиң? Бул теманы биз болгон эки тараптан гана талдадык. Кээде сынчыл ой жүгүртүү үчүн маселени 3, 4 же андан да көп жагынан талдоо керек болот. Сынчыл ой жүгүртүү үчүн эмне керек? Албетте көп окуу жана көптү билүү керек. Бирок ири өлчөмдөгү билим болсо эле сынчыл ой жүгүртүп калат дегенде түшүндүрбөйт. Биринчиден Шерлок болуу керек. Экинчиден шектенгиле. Кандай идея болбосун ишенбөөчүлүк менен карап, ага көп жагынан талдоо жүргүзгүлө. Үчүнчүдөн фактыларды текшергиле. Айрыкча бул азыр ММКларда катуу байкалат. Азыр ар бир ММК эмнени керек деп эсептесе, ошону айтып калды. Батыш ММКлары бирди айтса, чыгыштын ММКлары экинчини айтат. Төртүнчүдөн болушунча көп суроо бергиле. Ошол суроолордун аркасында улам барган сайын тагыраак картина ачыкталат. Макс, гезитте эмне деп жазышыптыр? Анан сен буга ишенесиңби? Азаматсың, Макс. Ушунуңдан жазба. Сен токой жоокерлери чын эле согуш баштаганын билүү үчүн муну толугу менен окуп жатасыңбы? Силер бүгүн кайсы маалыматка дароо ишенип алдыңар? Анда эмесе сабактын өзүнө өтөлү.